Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабактын темасы ядролук күчтөр, атом ядролук байланыш энергиясы, массанын дефектиси. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер ядролук күч, байланыш энергиясы, ядронун дефект массасы жөнүндө маалыматка ээ болосуңар. Ядролук күч. Атомдун ядросунун курамы протон менен нейтрондон тургандыгы жөнүндө маалыматка ээ болгонсуңар. Протон менен нейтронду биз нуклондор деп атап алсак болот. Негизинен жаратылышта бирдей аттуу зарядка ээ болгон бөлүкчөлөр булар түртүлүп кетишет. Ал эми атомдун ядросунун курамында мына ушундай бирдей аттуу зарядка ээ болгон бөлүкчөлөр кармалып турат. Бул заряддарды кармап турган күч ядролук күч болуп эсептелинет. Ал башка күчтөрдөн бир нече айырмачылыктарга ээ. Биринчи, нуклондор ортосунда болгон ядролук күчтөр ал бөлүкчөлөр электр зарядына ээби же жокпу, андан көз каранды эмес. Ядролук күчтөр аркылуу нейтрон менен, нейтрон протон менен жана эки протон өз ара бирдей эле аракеттенишет. Демек, ядролук күчтөр бул заряддан көз каранды эмес экен. Экинчи, жаратылыштагы өз ара аракеттенүүлөрдүн ичинен эң эле күчтүүсү ядролук күч. Бирок кыска аралыкта аракет этүүчү күч болуп эсептелинет. Мисалы 3 көбөйтүлгөн 10⁻13 даража сантиметрден ашкан аралыкта бул күч дээрлик сезилбей калат. Ошондой эле ядронун ичинде өз ара тартылуу күчтөрү эки протондун жана эки нейтрондун ортолорунда көбүрөөк таасир этет. Бирдей сандагы протондордон жана нейтрондордон турган ядролор бир кыйла бекем болот. Мисалы, эки протон, эки нейтрондон турган болсо, ал бир кыйла бекем экен. Эмнеге салыштырмалуу? 3 нейтрон, 4 протону бар ядрого караганда бул ядро кыйла бекем болот экен. Ошондой эле ядродо протондордун саны көп болсо, ядронун бекемдигин төмөндөтөт. Ал эми нейтрондор көп болгон ядролор туруктуу болушат. Байланыш энергиясы. Ядрону өз алдынча протондорго жана нейтрондорго ажыратыш үчүн талап кылынган энергия байланыш энергиясы деп аталат. Ал төмөнкү формула менен аныкталат. Дельта E барабар дельта M көбөйтүлгөн S квадрат. Мында S жарыктын вакуумдагы ылдамдыгы. Ал 3 көбөйтүлгөн 10⁸ даражасы метр бөлүнгөн секундага барабар. Дельта M ядронун дефект массасы. Ушул жерде биз балдар дефект деген сөздү угуп жүрөбүз. Бул айырма деген түшүндүрөт, Сүрөткө көңүл буралы. Ядронун массасында айырма пайда болот экен. Ядронун тынч абалдагы массасы дайыма ядродон тышкары бош абалында өлчөнгөн протон менен нейтрондордун массасынан дайыма кичине болуп калат экен. Бул массанын дефектиси деп аталат жана төмөнкү формула менен аныкталат. Бул жерде М индекс ядронун массасы, М индекс P протондун массасы, М индекс N нейтрондун массасы, Z ядродогу протондордун саны, N ядродогу нейтрондордун саны. Дельта M бул массанын дефектиси экен. Биз ушул формуланы колдонуп каалаган химиялык элементтин ядросунун дефект массасын табып алууга болот экен. Биз жогоруда мына формуланы колдонолу дагы гелийдин ядросунун дефект массасын эсептеп көрөлү. Ал үчүн биз гелийдин ядросун түзүүчү бош абалдагы эки протондун жана эки нейтрондун массасынын суммасын эсептеп алалы. Эсептей турган болсок, Z'тин ордуна 2 жазабыз. Себеби гелийдин ядросунда 2 протонго ээ. Андан кийин протондун массасын жаздык, плюс дагы 2 деп жазабыз. Себеби нейтрондагы 2, гелийдин нейтрондагы 2, андан кийин нейтрондун массасын жазабыз. Эсептеп чыкканыбыздан кийин 4,100,000ден 3314 массанын атомдук бирдигине барабар болду. Ал эми гелийдин тынч абалдагы ядросунун массасы 4,100,000ден 277 массанын атомдук бирдигине барабар. Биз эки бош абалдагы эки протон жана эки нейтрондун массаларынын суммасынан тынч абалдагы ядронун массасын кемите турган болсок, анда 0,100,000ден 3037 массанын атом бирдигин берет. Мына балдар, демек биз гелийдин дефект массасын таап алдык. Ал өтө кичинекей сан экен. Бул жерде негизинен массанын бирдиги килограмм. Биз болсо массанын атом бирдиги менен туюнттук. Эгерде килограммга айландырыш үчүн анын төмөндө да жазылып турат, бир массанын атом бирдиги канча килограммга барабар экендиги.
ушул сан майыны көбөйтө турган болсок, анда килограммга айландырып алсак болот. Бизге дефект масса белгилүү болгондон кийин байланыш энергиясын таап алууга болот. Байланыш энергиясынын формуласына ордуна коебуз. Массанын дефектин аныктап алдык. Аны алып келип коебуз. Андан кийин жарыктын ылдамдыгын квадратка көтөрөбүз. Жыйынтыгында 28,2 мега электровольт чыкты. Демек, бош абалдагы 2 протондон жана 2 нейтрондон гелийдин ядросу түзүлгөндө ушул энергия бөлүнүп чыгат экен. Акырында биз жыйынтык чыгарабыз. Дайыма ядронун тынч абалдагы ядронун массасы бош абалдагы протон менен нейтрондун массаларынын суммасынан дайыма кичине болот экен. Жогоруда биз бир нече маалыматтарга ээ болдук. Мына ушул маалыматты колдонуу менен биз төмөнкү маселени иштейбиз. Бүгүнкү биздин сабагыбыз ушул менен жыйынтыкталды. Саламатта тургула.